Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ош ТВ каналында эл сурасын программасы. Аны мен Феруза Ашымбаева алып барам. Биз бул программада коомдо болуп жаткан көйгөйлүү жана актуалдуу маселелерди алып чыгабыз. Медициналык тейлөөнүн сапаты жакшырды, тагыраак айтсак, саламаттыкты сактоо санариптешти. Буга чейин бейтаптарга кагазга дары дармек жазылып берсе, эми түз номер менен дарылардын тизмесин ала алат. Тагыраак айтсак, бейтаптар менен дарыгерлерге ыңгайлуу шарт түзүлдү десек да болот. Дал ушул темасында бүгүн түз эфирде кенен сөз кылабыз. Ал үчүн биз темабызга байланыштуу конокторду да чакырганбыз. Анда тааныштырсак, Гүзел Казакова, милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун сапат экспертиза бөлүмүнүн башчысы, ошондой эле Карамат Жусупова, Ош шаардык үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунун номер 2-филиалынын башкы дарыгери. Саламатсыздарбы, бүгүнкү биздин студияга куш келипсиздер. Атайын убактыңыздарды бөлүп келгениңиздерге алгач ыраазычылык билгизели. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эскертип кетели, биз азыр түз эфирдебиз. Эгерде дал ушул темасында медицина боюнча суроолоруңуздар болсо, бизге түз байланышка чыксаңыздар болот. Ошондой эле биздин WhatsApp номерларыбыз да иштеп жатат. Жогоруда айтып кеттик, чындап эле азыр санариптештирүү жылында медицина тармагы аябай өнүгүү жолунда десек да болот да. Бейтаптар менен дарыгерлердин ортосундагы байланыш жеңилдетилди. Ошол боюнча Гүзел эже алгачкы суроону сизге берсем да, негизи бул программа качан иштей баштаган, анан негизи Ош шаарына качан келди, анан Ош шаарындан, анан Ош облусундагы канча үй-бүлөлүк дарыгерлер борбору ушул программа менен азыр иштеп жатат? Рахмат. Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Санарип Кыргызстан 2019-2023 жылдын концепциясынын негизинде азыр бардык жерде санариптештирүү жүрүп жатканын билесиздер. Ошондой эле медицина тармагында дагы эң бир алгачкы иштерден болуп, бул жеңилдетилген электрондук рецепт маалымат системасы ишке киргизилди. Бул жеңилдетилген маалымат системасы, рецепт системасы 2019 жылдан баштап биринчи Ысык Көл областынын 2 районунда апробациядан өткөн. Андан кийин биздин Ош областында 2019 жылдын июнь айынан баштап дарыгерлер окутулуп, андан кийин тесттик түрдө 2,5 айга чейин тесттөөлөө жүргүзүлгөн. Ал эми 2020 жылдан баштап 15 январынан баштап бул реалдык режимге өтүп, Кыргызстандын жарандары үчүн электрондук жеңилдетилген рецепт системасы ишке кирип иштей баштады. Азыркы күндө бул жеңилдетилген электрондук рецепт инфо системасы менен биз менен келишим түзгөн Ош областы боюнча 12 үй-бүлөлүк дарыгерлер борбору иштеп жатат. Ар бир үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунун өзүнүн үй-бүлөлүк дарыгерлер топтору бар. Андан сырткары фельдшердик, акушердик пункттар деп коебуз. Ошол пункттары бар. Ошол пункттардагы дарыгерлер дагы рецепт жаза баштады. Бул жеңилдетилген электрондук рецепт инфо системасынын эң бир артыкчылыгы бул бейтаптар үчүн жакшы жеңилдиктер болду. Мурда бейтап дарыгердинге көрүнгөнү келип, дарыгерлер кагаз жүзүндө рецепт жазышкан. Бул кагаз жүзүндө рецепт 3 экземплярдан турган самокопировать деп коебуз. Ошол рецептти жазып, убактылардын көбүн ошол рецепт жазуу менен алектенишкен. Ал эми азыр болсо жеңилдетилген электрондук системасында, рецепт системасында бейтап келгенден кийин онлайн системасында жүргүзүлөт. Бейтап биринчи жолу кайрылганда эле ал бейтапты регистрациядан өткөзүп койсо, кийинки жолу дагы келгенде ошол эле системага кирип эле өтө оңой кайрадан ошол эле рецептти кайрадан басып коюп эле кайрадан рецепт жазып келсе болот. Же болбосо бейтап менен дарыгердин ортосундагы бейтапка болгон кароосу, кеңеши көбүрөөк убакытты талабындай Убакыт урулбойт экен да, убакыт, бейтапка болгон убакыты көбүрөөк боло баштады да. Андан кийинки дагы бир артыкчылыгы бейтапка бардык нерсе ачык айкын көрүнүп турат. Жазылган рецепт боюнча бейтаптын эгер электрондук адреси болсо, же болсо телефон маалыматы, телефон номерлеринин баары регистрация болгон болсо, ошол телефондон
бейтапка бардык маалымат жетип турат. Демек, бул программаны уюлдук телефонго дагы өткөрүп алса болот экен Бардык жерде онлайн системасында кайсы жерде интернет байланыш болсо, ошол жерде бардык иш жүзүндө көрүнүп турат да. Андан сырткары дагы бир артыкчылыгы, жана мурда үйүндө ооруп жаткан бейтаптар үчүн бирөө келип атайын дарыгердин рецепт жаздырып кетсе, азыр ошол эле ооруп жаткан бейтапка барып, дарыгер ошол эле жерде телефон аркылуу ошол жеңил электрондук рецептти жазып берсе болот. Демек, үйдө жатып алып эле өзүнүн кайсыл жери ооруганын дарыгерге түшүндүрсө, ошол онлайн аркылуу эле рецепт жазып бере алат экен. Андан сырткары дагы бир артыкчылыгы, бул мурда бейтап мисалы үчүн өзүнүн жашаган жеринде гана кагаз жүзүндө рецептти алып, ошол жерде биздин милдетимиз камсыздандыруу фонду менен келишим түзгөн аптекалардан барып алса, азыр Кыргызстандын бардык булуң бурчтарында бул система ишке киргизип, онлайн формасын иштеп атат. Мисалы үчүн райондон келген бейтаптар Оштон деле же болбосо Бишкектен деле ошол дарыларын алып пайдаланса болот. Эми Сиз жогоруда айттыңыз го, ошол бир код берилет депчи, ошол код менен каалаган дарыканасына барып, ошону берсе, байгыл дарыгер жазган рецепт чыгат, биз баягы телекөрсөлөргө жөнөкөйлөштүрүп түшүндүрсөк. үй бүлөлүк дарыгер рецепт жазгандан кийин рецепттин кодун берет. Ошол код менен бейтап барып, паспортун көрсөтсө, ошол паспортунун имен номер деп коет, же болбосо ар бир бейтаптын өзүнүн жеке идентификациялык номери болот. Ошону киргизгенде бейтаптын рецепти чыгат аптекадан да. Аптека ошол боюнча бейтапка дарысын берип жөнөтө берет. Анан бул электрондук жеңилдетилген рецепт камсызданган жарандар үчүн. Камсызданган жарандарды айтап кетсек, булар иштеген адамдар, ардагерлер, мектеп жашындагы 16 жашка чейинки балдар, андан сырткары фермерлер, же болбосо үлүшү бар налог төккөндөр, андан сырткары студенттер азыркы күндө 21 жашка чейин, анан аскер кызматкерлери, ошондой эле соцпособие деп коебуз, атайын майыптык боюнча акча алган адамдар кирет да. Ал эми калган жарандар, камсызданган жарандар болсо, бул электрондук жеңилдетилген рецепт системасын пайдаланыш үчүн атайын полистар бар. Ошол полистарды алып, бир жылга өзүн камсыздандырып, бул инфосистема менен да пайдаланса болот. Жакшы. Камсыздандыруу боюнча да кенен сөз кылабыз. Азыр мен Карамат Жакуповнага суроо берсем да, мына азыр эми сиз үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун башчысы катары азыр эми иштей баштадыңыздар, буюрса январдын 15-нен жумуш кандай жүрүп жатат? Эми мурдага салыштырмалуу кандай дарыгерлер менен бейтаптардын ортосундагы мамиле кандай болуп жатат? Жумуш жеңилдедиби өзү? Рахмат, саламатсыздарбы телекөрүүчүлөр. Биз 2020 жылдын 2 январынан баштап электрондук кезек менен дагы иштеп жатабыз. Электрондук кезек менен иштегенден баштап бизде биринчи күндөрү кыйынчылыктар болду. Азыр бир топ жеңилдиктер болуп баштады. Себеби дегенде жашоочулар дагы түшүнүп башташты, медиктер да түшүнүп башташты. Бул бир кыйла ишти жеңилдетет экен да. Ошо электрондук кезек боюнча мен түшүндүрүп берсем кененирээк. Бул мен уюлдук телефондон эле үйдө отуруп эле кезекке турса болот да. Интернетке кирип, регистратура медкейжи деген сайтка кирет. Регистратура медкейжиге кирсе, сайт аркылуу алдын ала жазылса болот. Министерство здравоохранения Кыргызской Республики деп турат да. Ушуга кирсе, записаться к врачу деп турат. Онлайн запись на прием к врачу. Записаться к врачу дегенди басабыз. Анан ваши данные деп атат. Введите пин-код. Пинди басабыз. Пин деген бул биздин баягы өзүбүздүн ОМС номерибиз. ОМС номерди киргизебиз бул жерге. Киргизгенде, например, мен өзүмдүкүн киргизейин, мисалга алсак. 1-27-03 Биринчи пин жазат экен да? Пинди жазат да, пинди сурайт бул жердечи. Андан кийин пинди жазгандан кийин анан номер телефона сурап атат. Номер телефона жазабыз. 0771 00 70 41. Андан кийин
мына продолжить деп атат. Мына уже мен чыгып атам, мына көрдүңбү? Ага чейин вы приписаны деп атат. Уже биз ошол үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна катталышыбыз керек да. Мына Абдыкадыровада СЦМ 1де сиз ГСВ 7де катталып турасыз деп атат. Мына чыктым уже мен Жусупова Карамат Жакыповна деп. Мына продолжитти басабыз. Продолжитти басканда бул жерде айтып атат, сиз биринчи жолу келип атасызбы же экинчи повторно келип атасызбы деп атат. Мына мен окей, первичный келип атам. Бул жерде эми специалистти тандаңыз деп атат. Өзүңүз каалаган дарыгерин тандап каалаган дарыгериңизди тандаңыз. Мен семейный врачым Садыкова. Мен Садыкованы тандайм, мына. Садыкова, мына Садыкованы тандасам, Садыкова Гулком Аржулдубаевна. Мына мен муну басам, басканда мына белгилен да. Белгиленгенден кийин саатын жазасыз. Мына продолжить. Мына эртеге 24-тү, 24-түн басам мен. 24-түн басканда мына свободное время. Время жок, эртеге 24-тү. У нее уже свободное время жок экен. Мына көрдүңбү? Вактысы жок. Демек кийинки күнгө тандасак болот да? 27-сине. Другими пациентами. Бул кезек менен анда көпчүлүк эле эл түшүнүп калыптыр десек болот да? Эгер азыр кезеги жок болсо бир дарыгердин, Ооба. Ошону басабыз. Баскандан кийин уже башка вактысы, башка если время свободно болсо, бул жер көк болуп чыгат да. Көк болгондо любое времяны басасың. Ошол времяны баскандан кийин ал времяга уже жазып эле өзүңүн ошол убактын басасың, ошол убактыда эле сен келе бересиң. Үйдө отуруп эле ошол убакытка жазылган убактыңда келсең, сенин да убактың экономия болот, дарыгердин дагы. Демек, саар эртең менен барып 9да барыштын кажети жок. Жок. Ал жерге 2ге чейин кезекке туруштун кажети жок. Азыр ошол эме ошо электрондук кезек менен иш жүрүп атабы азыр? Ооба, иш жүрүп атат, бирок баягы түшүнбөстүктөр көп болуп, мына жарнамалар деле чыгып атат го бизде. Жарнамаларды деле карабастан адамдар азыр баштагыдай эле эртең менен келип алып атышат, бирок биз регистратурада өзүбүз очередке коюп атабыз, кезекке коюп, дарыгерлерге кезекке коюп, өзүбүз кезек менен киргизип атабыз. Бирок түшүнгөн адамдар дагы кезекке өздөрү туруп, өздөрү ошол убактыда келген адамдар дагы болуп атышат. Эми буга да көнөт болушубуз керек, мындан нары дагы ошол үй бүлөлүк дарыгерлер ордуга түшүп кетсек керек. Түшүндүрүү иштери жүрүп атабы, балким жарнамалуу иретинде багы элге жөнөкөйлөштүрүп түшүндүрүү кагаздарын илип атасыздарбы? Кагаздарды илип койгонбуз. Бизде үй бүлөлүк дарыгерлер, үй бүлөлүк медайымдар бар да, мейрбан эжелер. Алар үйлөрүнө барат, үйлөрүндө түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Ошол поликлиникага келген жарандарды топ-топта чогултуп алып айтып атабыз. Кагаздарга жазып дагы илип койдук. Бардык жерде түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз азыр. Азыр Кудайга шүгүр, жакшы эле иш жүрүп жатат. Жакшы, Гүзел эже, эме жанагы жеңилдетилген рецепт боюнча дагы сүйлөшсөк да. Азыр эми жалпы ошо Ош шаар, Ош облусу боюнча канча бейтап ошол жеңилдетилген рецепт боюнча иш алып бардыңыздар бейтаптар менен? Азыркы күндө 2020 жылдын 15 январынан бери бүгүнкү күнгө 2,5 миң рецепт жазылды. Ош областы же Ош шаары боюнча. Анын 1800-гө жакыны уже аптекадан тейленип, бейтаптар ошол дарыларын алып пайдаланышты. Негизи бул программага киргичеңдем сиздерге айтылган да. Анан баягы балким бул программаны окутуу үчүн үй бүлөлүк дарыгерлерди окуткандырсыздар, окуу иштери жүрдүбү? Ооба. Мен жана айтып кетпедимби, бул электрондук жеңилдетилген рецепт системасы 2019 жылдан башталды деп. Биздин Ош областында 2019 жылдын июнь айынан биз окута баштадык. Атайын Бишкектен адистер келди. Бардык Ош областынын, Ош шаарынын үй бүлөлүк дарыгерлер топторунда иштеген үй бүлөлүк дарыгерлер окутулду. Андан сырткары ошол база менен иштей турган операторлорду окуттук. Андан сырткары аптекада иштеген, аптеканы дары-дармек рецепттерди тейлей турган фармация провизорлорду окутулду. Биз буну менен чектелип калбастан эле жерлерине барып практикалык жардам же болбосо практический занятия деп коебуз. Ар бир дарыгерге кандай жазыш керек, рецептти кандай системага кириш керек, ошол жерде жерлерге барып жаздырып, өзүбүз кошо жүрүп, ошолордун баарын окутуп үйрөттүк. Мен да айтып кетейин. Кошумчалап кетсеңиз. Жеңилдетилген рецепт
бизге Ош шаарында 15 январдан баштап кирди. Бул жеңилдетилген рецепт киргенден бери бизге да бир кыйла жеңил болуп калды деп айтсам болот. Ооба, дарыгерлер үчүн дагы. Биз кагазга жазып, аны жарандардын колуна берсек, ал аптекага жеткиче жоголуп да кеткен убактар болот эле. Азыр эми жазып беребиз дагы, баягы рецепттин номерин колуна жазып беребиз, сразу барып аптекадан алып кетип жатышат. Аябай ыңгайлуу, жакшы болду деп айтсам болот. Бейтаптар ошого кандай мамиле кылып атат? Балким айрым бейтаптар түшүнбөстүк да болот кантыр? Жок, түшүнбөстүктөр жок, кайра жакшы эле болуп атат. Жеңилдетип, жеңил болуп, жакшы болуп калды. Азыр эми окуу жүрдү деп атпайсыздарбы, бейтапта дарыгерлер үчүн? Азыр эми кандай, сиз эми ал жерде өзүңүз көрүп жатасыз, жумуш жакшы эле жүрүп атабы? Жакшы, ар бир дарыгердин өзүнүн логин паролу бар. Өзүнүн логин паролу менен программага кирет. Ошол жерден ошол келген пациенттин өзүнүн ОМС менен терип кирет. Ал жерге киргенден кийин анын базасы ачылат. Ал пациентте канча акчасы бар экени дагы көрүнүп турат. Ошого жараша дарысын жазып беришет алар. Анан алар колуна баягы курсовая дозасын эсептеп, бар жоон жазгандан кийин рецепттин номери чыгат. Номери чыккандан кийин номерин жарандын колуна берет. Ал аптекага барып, аптекадан алып кетип атышат. Жакшы, бизге байланышка чыккан телекөрүүчү бар экен. Урматтуу телекөрүүчү, биз сизди угуп жатабыз. Менин суроом, бул Россия жараны. Саламатсыздарбы? Саламатчылык, бере бериңиз сурооңузду. Россия жарандары Кыргызстанда акысыз дарыланабы? Эгер акысыз дарыланбаса, канчадан алынат? Рахмат, негизи биздин темабыздан бир аз башкачараак экен, ошентсе да жооп берип коеруңузчу. Россия жараны биздин Кыргызстанда бул чет элдик жаран болуп эсептелип атпайбы? Чет элдик жаран биздин программанын алкагында бул бардык чыгымдарды төлөш керек. Же болсо өзү азыркы суроо берген эже айткандай бардык медициналык кызматка кеткен чыгымды төлөш керек. Бирок биз ушул чет элдик жарандар үчүн атайын жеңилдетилген жеңилдик болуш үчүн атайын чет элдик жарандар үчүн полис иштетилип чыгарылган Милдеттик медициналык камсыздандыруу фонду тарабынан. Бул бир айына 1012 сом. Эгер чет элдик жаран бул жерге келип каттоодон өтүп, ушул жерде убактылуу жашады деген каттоодон өтүп, анан биздин Милдеттик медициналык камсыздандыруу фондуна кайрылып, ошол полисти алса, Кыргыз Республикасынын жарандарынын бардык укуктарына ээ болот, же болсо жанагындай жеңилдетилген нерселерге ээ болот. Жакшы. Эл сырасын программасы түз эфирде өз ишин улантат. Сиздерде медицина тармагы боюнча суроолоруңуздар болсо берсеңиздер болот. Бизде экранда номерлар жазылуу. Азыр бизге WhatsApp номерубузга келген суроолор бар экен. Берсем, саламатсыздарбы? Больницага жатсаң, бир да дары беришпейт, аптекадан алып кел дейт. Не дары менен больницалар камсыздалбайбы мамлекет тарабынан деп түзүлөт. Мейли, бул суракка мен жооп берсем, биздин Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн атайын мамлекеттик кепилдиктер программасы иштелип чыгат. Ошол жерде медициналык кызматтын түрлөрү, шарттары, кайсы жерде кандай болуп көрсөтүлөт, ошолордун баары жазылган. Ооруканага жаткандан кийин атайын үй бүлөк дарыгерлер топторунун жолдомосу менен барып, же болбосо шашылыш түрдө жаткандан кийин ал жерде көрсөтүлгөн бардык изилдөө, дарылоо, бардык акысыз жүргүзүлүш керек. Же болбосо эч кандай дары дармекке өздөрү сатып келбеш керек. Бирок кээ бир учурларда бейтап жаткан учурда ошол бөлүмдө кээ бир дарылар жок болуп калса, бейтапка дарыгер түшүндүрүп айтып, бейтаптын макулдуулугу менен ошол дарыны кээде бейтаптар өзү сатып алганга туура келет. Бирок дары менен бардык бейтаптар камсыз болуш керек ооруканага жаткандан кийин. Кармат Жакыповна, сиз социалдык баракчалардан да көрүп жатсаңыз керек, телелерден, жаңылыктардан да айтылып жатат. Дарыгерлер менен бейтаптардын айрым учурда келишпестиктин улам ушундай чырда чыгып жатат да. Анан азыр эми электрондук кезек болуп калды. Буга чейин сиздердин да ошондой үй бүлөлүк дарыгерлерде ошондой учурлар катталчу эле. Негизи анан сиздин жеке оюңуз боюнча дарыгер катары кимди күнөөлөй аласыз бул учурга, мындай учурларда?
Эми билбейм, азыр кы мезгилде биз жарандар өзүбүздүн милдеттерибизди билбей эле бар жогубуз эле укугубузду кыйын көрүп атпайбызбы? Мен мына укуктумун, мен буга укуктумун. Ар кимибиз өзүбүздүн ордубузда өзүбүздүн милдетибизди аткарсак аябай жакшы болмок да. Анан жарандар деле келип алып кээде мен мындай кылышым керек, андай кылышым керек. Кээде алар деле туура эмес кылып коет. Кээде медиктер тарабынан туура эмес деле болуп калышы мүмкүн. Эми көбүнчө жарандар өздөрүнүн укуктарын туура эмес пайдаланып коюшат да. Ушул жагдай менен мына электрондук кезек менен ушундай терс көрүнүштөрдү жоя алабыз деп айта алабызбы? Кудай буйрса жоюлуп калса керек. Көбүнчө бул эми очередке тургандан, кезекке туруудан, баягы очередь көп болгондон ушундай эмелер, нюанстар очередте туруп калгандан болот да көбүнчөчү. Ошо ар ким өзүнүн ордун билип, үйүндө отуруп алып, кезекке туруп, убакты сааты менен келип, дарыгерге көрүнүп кетсе, мындай нерселер болбойт деп эле ойлойм. Болбой эле жоюлса керек. Медицинанын тейлөөнүн сапатын жакшырганда эле сөзсүз түрдө чындап баягы 21-кылым техниканын заманы дегенде эле санариптештирүү дегенде үчүн техника ойго келет да. Көз эле азыр эми сиздер баягы Ош шаар Ош областында үй-бүлөлүк дарыгерлер борбору ушундай электрондошкондо техникалар кандай жетиштүү элеби, сиздерде баягы бардык үй-бүлөлүк дарыгерлер борбору жетиштүү эле камсыздалдыбы, ошол боюнча айтып кетсеңиз? Ооба, мен айткандай бул иш 2019 жылдан бери эле башталган. Ошол күндөн баштап эле биз бардык жетекчилер менен сүйлөшүлүп, андан сырткары ошол жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү менен акимчилик, губернаторлор менен сүйлөшүп, ушул интернет байланыштарды жанагы электрондук жабдыктар менен камсыз болушун жакшы жолго коюш үчүн аракет кылып келдик. Бир канча жолу жетекчилерге да кат жаздык, өзүбүз барып жерлерге барып сүйлөшүлгөн. Ошонун азыркы күндө мен бардык үй-бүлөлүк дарыгерлер топторунда, андан сырткары фельдшер акушерлик пункттарда ошо электрондук компьютер системасы, интернет байланыш толук кандуу камсыз болгон деп айта алам. Себеби акыркы маалыматтарга караганда бардыгы бул электрондук жеңилдикне рецепт инфосистемасына өтүүгө даярбыз деп маалымат алганбыз. Азыркы күндө бардык жерде иштеп жатат. Бирок кээ бир жерлерде көйгөйлөр, эми интернет байланыш начар болуп калган жерлерде эле ошондой көйгөйлөр пайда болушу мүмкүн. Интернет начар дегенде биз тоолуу аймакта, айылдарда, аймактарда десек болот да. Райондордун алыскы фельдшер акушерлик пункттарда интернет байланыш начар болуп, ошол жерде кээде көйгөйлөр пайда болушу мүмкүн. Дагы бир көйгөйлөр дагы болуп атат бизде ушу иштеп баштагандан. Биздин жарандардын көптөрүндө ОМС номерлери жок болуп атат да. Бул онлайн менен иштегенде только ОМС номер менен киресиң да. ОМС номер менен приписка болот, бизге катталат, и ОМС номер менен иштейбиз да. Бардык рецепт дагы ОМС номер менен жазылат. Анан ОМС номери жоктор вообще кирбей калып атат. Бизгечи очередке да тура албайт, бизге каттала да алышпайт да. Ошон үчүн мен бүгүн мүмкүнчүлүктөн пайдаланып телекөрүүчүлөрдүн баарынан суранып кетмекчимин. Балдарына, өздөрүнө бар жогуна ОМСтерди алып, өздөрүнүн жакын жердеги үй-бүлөлүк дарыгерлер тобуна барып катталып, өздөрүнүн барбы ошол жерде катталганбы, катталбаганбы өздөрүн тактап коюшса, эч качан кыйналышпайт. Кайсы момент болсо дагы очередке туруп бара беришет. Жакшы, бизге жаңы кошулган телекөрүүчү окшойт. Саламатсыздарбы эжелер, айтып жаткан программаны кантип тапсак болот дейт да. Баш ошол негизги эле айтып коюңузчу. Интернетке кирип эле registratura.med-кейжиге кирет. Кирсе эле запись к врачу деп турат. Запись к врачуга кирсе эле ошол жерден эле өзүнүн ОМС пин териңиз деп турат да. ОМСин терет өзүнүн. ОМСин терсе эле сразу чыгат ошол жерден. Кайсы врачың, ким, врачыңыз тандаңыз деп эле чыгат. Ал жерде өздөрү айтып турат. Өздөрү эле айтып турат. Ошону менен эле кире берет. Бизге байланышкан телекөрүүчү бар экен. Саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Ооба, мен байланыш үзүлүп калды. Саламатсыздарбы? Баткен согушунун катышуучуларына жардам жокпу? Ооруканаларга жатканда ошол бизден да акча алышат дейт.
акыркы мамлекет кепилдиктер программасында постановление боюнча мурдагы биздин постановление Баткен согушуна катышуучулар анын үй бүлөлөрү үчүн жеңилдиктер болгон. Акыркы 790 постановление боюнча, токтом боюнча бул Баткен согушуна катышуучулар жана анын үй бүлөсү алынып салынган жеңилдиктенчи азыркы күндө жок алар. Азыркы ушул жеңилдетилген программаны киргизүү менен медицина тармагындагы көйгөйлөрдүн багы бар болбосо дагы көпчүлүгү чечилет деп айта алабызбы, Гүзел эже? Ооба, бул инфосистемасы жаңы эле ишке киргизилип жатат. Эми бир жолу коюлуп, жакшы жолу коюлгандан кийин бейтаптар үчүн да, дарыгерлер үчүн да, бардык жарандар үчүн жеңилдиктер болот деген үмүттөбүз. Мындан да инфосистеманы электрондук жеңилдик рецепти мындан дагы көбүрөөк ийгиликтерге жетишкенге аракет кылып атабыз. Жарандар үчүн жардам болот сөзсүз түрдө. Бейтаптар үчүн жакшы эле жеңилдик десек да болот экен да. Саламатсыздарбы, Гүзел эжеке дейт, сизди өтө сыйлайбыз. Электрондук страховой полис качан жазылат дейт. Электрондук страховой полис. Электрондук страховой полис деген бул электрондук страховой полис жанагы электрондук рецепт, жеңилдик рецепт камсырган жарандар үчүн эле деп айтып атпайбызбы? Ошондуктан камсырган жарандар сөзсүз полис алыш керек. Ал үчүн бизге милдеттүү медицина камсыздандыруу фондуна кайрылыш керек. Бир жылга 1200 сомго полис алынат. Жана ошол полисти алгандан кийин бардык камсырган жарандардын укуктарына ээ болот жана электрондук жеңилдик рецепт боюнча дагы пайдаланса болот. Мен кош бойлумун, биз анализ тапшырганда ар бир анализге 300 сомдон алат, жалпы бир күндө 600-700 чейин акчабыз кетет дейт. Кош бойлуу аялдар учетко турганда акча алынбайт. Кош бойлуу аялдар мамлекеттик кепилдик программа боюнча булар бекер тейлөнет. Анан кош бойлуу аялдар алар камсыздандырылбаган болсо дагы бул мамлекет тарабынан булар полис алат да, полис 1 жылдык полис берилет. Анан ошону менен биз аларга рецепт дагы бекер жазылат. Эч кандай анализге төлөшпөйт, алар баары жогу бекер. Деген бул, демек бул жалган эле нерсе десек болот экен да. Бизде рецепт жаздырыш өтө кыйын дейт, барсаң кагазда жок деп айтышат дейт. Эми бул көйгөй чечилди десек дагы болот. Мына биздин программабызда соңуна чыгып калды. Эми өзүңүздөр телекөрүүчүлөргө кайрылууңуздар болсо айтсаңыздар болот. Телекөрүүчүлөр үчүн мен кайрылып кетет элем. Ушул азыркы күндө ар бир жаран өзүнүн укугун билсе, медицина кызмат алууда укуктарын билсе, жана ошол биз жаңы киргизген электрондук маалымат системасындагы жакшы пайдаланышып, Карима Жакыптын айтып кеткен электрондук очередке турушуп, жана электрондук жеңилдик рецепт системасы менен пайдаланыш үчүн сөзсүз өздөрүн өздөрү камсыздандырып, полистарды алып, өздөрүнүн укуктарын жакшы пайдаланса деген билдирип кетем да. Кармат эже? Ушу мен деле Гүзел айым айткандай, ушу эң негизгиси ар бир өздөрүнүн укуктарын жакшы билишсе, милдеттерин жакшы билишсе, ар бир жаран өздөрүнүн ОМС, балдарына ОМС алышса, приписка болсо, ар бир үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна анан өзүнүн каалаган врачтарына барганга укук алышат да. Анан ОМСтери жок болсо бизде мындай акча төлөп көрүнүп калышат да. Ошон үчүн ар биринен суранып кетем, мен ушу ОМС алып, ар бир жарандар катталышсын, эч качан оорубасын эч кимисе, ооруса биз жардам беребиз. Кудай буйрса, мына алдыда санариптештирүү болуп атат, бул медицина алдыга жылып атат, жакшы ийгиликтер жаралат.
дагы жакшы күндөр болот деп мен ишендирип кетем. Жакшы, рахмат. Чындап эле сөзүңүздөргө кошулалы, эч ким оорубасын, жакшы сөз менен программабызды жыйынтыктайлы. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик, ар дайым эл кызматында болуп жүрө бериңиздер. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Эл сурасын программасы соңуна чыкты. Кийинки программадан көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыздар.